аппарат каттоonu ачкыла, каттоодон өтүңүздөр, каттоо жүрүп жатат. Күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоого өткөн 6-чакырылыштын көпчүлүк депутаттарынын кайрадан ар кандай партиялар аркылуу катышуу ниетин билдирип жатканына карата коомчулукта түрдүү өңүттөгү пикирлер айтылууда. Алардын Бишкек жебиндеги коррупция сыяктуу ири схемаларга түздөн-түз тиешеси бар экенин айткандар. Эми бул кишилердин мандат алууга такыр акысы жок деп эсептешет. Биринчи очередте мына ушу 120 депутаттан ошо 386 миллион долларды өндүрүш керек. Андай кылбаса 386 миллионду башка силер төлөйсүңөр бу кыргыздар. Мисалы үчүн мен эми айыл иштебегенден пенсияман кармап калбайт. Бербейм. Шуну ойлонгула. Ана ошол депутаттар азыр жерлерде жүрүп асфальт шагыл төгүшүп, агитация кылып, хотя шайлоо өнөктүгү баштайлы эле элдин арасында жүрүшөт да. Мен дагы кайрылат элем, ушу желмооздарга, каракчыларга алданып, бир 5-10 сом, 5000 беришпейт, 5000 беришсе дагы алып аласың. Каласыңар дагы 5 жыл мага окшоп сайрайсыңар. Депутаттар иш кылбады, депутаттар жеп атат, ичип атат деп. Ошого ким күнөөлүү? Биз өзүбүз болуп атпайбызбы, кыргыздар? Ошону токтотолу дагы ушу именно азыркы депутаттардын 6-чы созывдын депутаттарынын кайсы бир партияда фамилиясын көрүп калсаңар, ошо партияны шайлабагыла дейт элем. Ошо 120 депутаттын 3-өн 117 депутаттардын бардыгына кылмыш иш козгоп, ишин козгоп. Азыркы убакта ошолордун бардыгын жоопко тартыш керек. Ошолорго төлөтүш керек. Эгерде парламент ошол убакта ратификациялабай өткөрбөй койгондо ошо 386 миллион сом доллар карыз болбойт эле. Баягынын баягы, баялынын таягы деп кайра эле эртең карасаң ошолор жадырап, жайнап, дагы эле кыргыз элин талап отурушкан болот да. Ушуга дагы кыргыздар, биз өткөндөн сабак албай турган болдук. Бир баскан грабилди кайра басып алып, сабы келип туруп башыңа тийгенде кайра эле ошо грабилди тебелеп, кетменди тебелеп башыбызга уруп алып атпайбызбы? Бир ойгонолу кыргыздар. Өткөндөн сабак албай атпайбызбы? Ошо жанагы жегич, ичкич, алкаштарды кайра шайлап коюп атпайбызбы? Ошол эле коррупционерлерди, ошол эле олигархтарды, алар эч качан бизге жакшылык кылбайт го. Биз ошону өткөндөн сабак албай кайра эле 5-10 тыйын алып эле шайлап коюп туруп. Ушу 6-чы созывдын дагы айталайын. Келе турган депутаттарды шайласаңар, азыркы убактагы акыркы 5 жылдагыдан дагы жаман болсо жаман болот, жакшы эч качан күтпөгүлү. Ошо. Эскерте кетсек, Кыргызстандагы кезектеги парламенттик шайлоо быйыл 4-октябрга пландалууда. Шайлоого катышкысы келерин жалпысынан 44 саясий партия жарыялаган. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.